Кыргыз тилин окутуунун жаңыча методикасы, жаңы көз караштар, алдыңкы стратегияларды аныктаган бир катар иш-чаралар республикабызда өкмөттүк деңгээлде үзгүлтүксүз өткөрүлүп эле келе жатат. Алсак, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын ишке ашыруунун алкагында Билим берүү министрлиги, педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту, мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан ар кандай форумдар уюштурулуп, адистер канткен эне тилибизди өз ордуна кое алабыз деген маселе менен эгемендик алган жылдардын тартып эле алектенип келүүдө. Кыргыз тилин мектептерде окутууда бул бир маселеден кайтыш керек. Бул грамматиканы үйрөтүү кыргыз тилинин милдети деп түшүнөбүз. Биздин окуп жаткан окуучулар алар келечекте түрдүү кесиптин ээлери. Демек, мектепте кыргыз тилин окутуу бул тилди илим катары окутуу милдетин жүктөп алган салтуу окутууда. Бүгүнкү күндө биз тилди окутуу функционалдык мамиледе жүрүш керек деген маны же болбосо мына ошондой мамилени сунуштап атабыз. Мунун өзү үйрөтүп жаткан материалы сөзсүз түрдө тигил же бул кырдаалдын айланасында контекстте же мазмунда болушу керек. Эгерде биз мындай эле бир мисал келтире турган болсок, эне тилинде окуучулар ой жүгүртүүнүн жогорку деңгээлине чыгуусу зарыл. Анализ жүргүзө алыш керек. Маалымат бүгүнкү күндө абдан көп. Мына ошол маалыматтар менен иштей алуу, маалыматтан тыянак чыгара билүү, ал маалыматты колдоно билүү, ал маалыматты бир форматтан башка форматка өткөрө алуу. Адистердин айтымында, мектептерде, окуу жайларында эне тилин окутуу таптакыр башка нукка өзгөрүп, эне тилин окутуунун негизги өзөгү анын грамматикасы эмес, эң ириде текст менен мазмун болуш керек. Келечекте жаштарыбыз кандай гана кесиптин ээси болбосун, ал өз оюн эне тилинде кенен айта алгыдай, коммуникативдик милдетке жараша кеп кургандай окутуу зарыл. Бүгүнкү күндө алдыңкы технологиялар жөнүндө сүйлөшө турган болсок, экологиянын өзгөрүшүп жатканы жөнүндө сүйлөшө турган болсок, окуучулар ошого карата өзүнүн пикирлерин айтат, ошого карата бир тыянактар чыгарат. Анда биз жаратылышка ушундай мамиле кылалы жана башка. Эгерде мен бүгүнкү сабагым этиш деген темадан турган болсо, этишке карата окуучу кандай ой пикирди билдириши мүмкүн? Мен этишти жакшы көрөм, же этишти жаман көрөм, же болбосо этиштин айланасында ой курулбайт. Ой кептин айланасында курулат. Мына ошол маселени жолго коюу керек да. Экинчиден, окуучу бул мындай кеп бар. Окуучу өзүнүн эне тилинде сабактуу болбосо, ал башка предметти да өздөштүрөт. Предмет аралык байланыш абдан күчтүү болушу керек. Же болбосо предметтик мазмундагы тексттер эне тили сабагына келип кирүүсү керек. Болбосо мындай түшүнүк калыптанып калды. Эне тилинде мыкты сүйлөгөн адам ал кандай десең ал аябай макал кошуп сүйлөгөн, фразологизмдер менен сүйлөгөн, мыкты тос сүйлөгөн деп бир башка критерийди атап атабыз да. Чогулушка бардыңбы, чогулуштун максатын айта бер. Банкка бардыңбы, келишим түзө бер. Ошентип эне тилин окутуудагы негизги багыт функционалдык мамиле, дароо өтүп жаткан теманын турмуштагы кызматын көрсөтүү. Кыргыз тилин өркүндөтүүдөгү негизги көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору боюнча пикирлер айтылып, кыргыз тили көркөм адабияттын тили катары гана калыптанып, ал илимдин тилине, маданияттын тилине, азыркы технологиянын тилине айланбай жаткандыгы маселе жаратат. Бул тилчилер тарабынан техникалык графиктердин сүрөтүн илип көрүп турган маалыматты сүрөттөп жазгыла деп окуучулар менен мугалимдердин арасында тажрыйба өткөрүшкөндө да байкалган. Кыргыз тил чежелерибиз, кыргыз мектептин окуучулары аны абдан көркөмдөп баяндап жазышканда, булуттар калык учуп жүрөт, абасы таза, ал жерде Алкул Осмоновдун 4 сабырынан да келтирген жер бар. Болгону ал предметтик сүрөт эле, анда атмосфера, гидросферанын сүрөтү жана алардын деңиз деңгээли боюнча жайгашышы эле. Мына ошондон улам бул тил деген окуучуларда ошондой түшүнүк калыптанып калды да. Кыргыз тилинде мыкты сүйлөгөн адам бул сөзсүз макал кошкон, фразологизм кошкон, көркөмдөсө гана мен кыргыз тилинде мыкты сүйлөгөн адам болом. Бирок аны күнүмдүк эле карым-катнашта, баарлашууда, ошону менен катар илимди кыргыз тилинде айтуу, коммуникациянын түрдүү түрүнө кирүү, эне тилинде анализдей алуу, маалыматты синтездей алуу, өзүнүн тыянагын чыгара билүү, бул кандайдыр бир башка этап катары калыптанып калды да. Тилекке каршы мектептерде мугалимдер, окутуучулар тарабынан
жанагы эрежелерге багытталган билим берүү системасы болуп атат да. Ошол эле зататуштун эрежесин айтат, эшиктин эрежесин айтат. Анан жашоого чыкканда күнүмдүк турмуштан эч колдонулбай, ошол себептен мындай билимге, кыргыз тилине кызыгуусу төмөн болуп атат да. Жогорку окуу жайга барганда деле ошол айтылып атат. Эгерде биз мектептерде функционалдык сабаттуулук менен билим бере турган болсок, сөз кызыктуу болмок. Андан жогорку окуу жайга барганда бул кесиптик кыргыз тили окутулса, мисалы дарыгерлерге бул ошо иштей турган жумушундагы билимдер берилсе, экономисттерге ошол эсеп, сандар боюнча билим берилсе, алар дагы өзүнүн жашоосунда, турмушунда пайдалана кете турган билимди алып, анан кесиптик кыргыз тили катары үйрөнүп чыкса деген ойдо. Мектеп окуучуларына кыргыз тилинин грамматикасын терең окутулганы менен балдардын сүйлөө иречинде турмуш менен байланышкан гана сөздөр колдонулат. Мугалимдердин айтымында азыр балдардын кыргыз тилиндеги кебинин лексикалык кору жарды. Бул көрүнүш орус тили басымдуулук кылган шаарда эле эмес, элеттеги балдардын арасында да ушундай көйгөй бар. Мындай көйгөйдү жоюунун жолу катары Алай районундагы Кадыр Мамат Султанов атындагы номер 11 мектептин мугалими Толкун Бигалиева грамматика менен кептай калыштырып окутуунун ыкмасы деген эксперименталдык тажрыйбасын билим берүү министрлигине бир топ жылдан бери сунуштап келет. Күнүмдүк тиричилик деңгээлинде сүйлөшүү болуп атат да. Маданий деңгээлде, саясий деңгээлде, илимий деңгээлде 11 класстын окуучуларынын арасынан деле 2-3 чыкса чыгат, чыкпаса жок да. Китептердеги тексттерди окуп жатып, айрым сөздөрдү бүгүнкү окуучулардын түшүнбөй жатканын көрүп атам да. Анан мен аны сөздүктөрдөн карап, кайрадан турмуштан алып ушинтип түшүндүрөм да, ошондо тил жоготуп баратканы байкалат. Менин усулум машыктыруучу усул да. Машыктырууга муктаж бүгүнкү окуучучу. Ошентип өтсөк, биз тилибизди сактап калабыз деген сунушту киргиздим. Мисалы, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деген тема бар да, 12 саатка берилген. Анан ушул 12 саатты мен биринчи саатында эле бардыгын толук түшүндүрүп туруп, атайын ыкма менен. Анан балдар китепканага барышып, китептерди тандап алышат да. Менин окуучуларым болсо дүйнөлүк адабиятты окушат. Дүйнөлүк адабияттардан китептерди алышып, окушуп, өздөрү тандашып. Анан презентация ооз-2 кеп, андан кийин баа сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрчү, каратма сөз, киринди сөз, сырдык сөздөрдү 2-3 баракка жазышат да. Грамматика өзүнөн өзү ишке ашат. Ошондо мен кайра текшерүү иш алганымда балдардын билим сапаты 90%ге чейин. Мына ушундай тажрыйбалуу мугалимдер өздөрүнүн ыкмаларын колдонуу менен эне тилин окутуп, балдардын билим деңгээлин көтөрөт. Кыргыз тилин сактап, аны өнүктүрүп, илимдин бардык тармагында колдонулушуна жетишүү зарыл деген адистер учурда заманбап технологияларды колдонуу менен кыргыз тилин ар тараптуу, аны математика, физика өңдүү башка предметтер аркылуу да окутуу зарылдыгын белгилешет. Эне тилин үйрөтүүнүн аксап жатканынын себептеринин бири билим берүү мекемелеринин, бала бакча менен мектептин, жогорку окуу жайларынын ортосундагы байланыштын жоктугу. Ошол эле бала бакчада окуучулар тамганы жаттап, кичине сүйлөмдөрдү кошуп окуганы келет. Мектепке келгенде биринчи ошо башталгыч класстарда деле ошол системаны кайталашат да. Андан кийин 5-класстан 11-класска чейин биз ошол программадагы билимди окуучуларга беребиз. Анан кайра өзүм деле мисалы мектепте алган билимди кайрадан жогорку окуу жайда окудум да. Бул жерде бир билим берүү системасында 3 жолу кайталанма болуп атат да. Анан бул негизги башкы көйгөйү ошол байланыштын жоктугу болуп атат. Анан экинчиден окутуу программанын стандартынын жетишсиздиги болуп атат да. Ушул бала бакчанын өзүнчө стандарты болсо, андан кийин мектепте окуучу кайсы нерсени билиш керек, андан кийин жогорку окуу жайда ошону уланта турган деңгээлде атайын программа түзүлүп берсе, андан кийин ошого ылайык мектепте китептер, андан кийин жогорку окуу жайда жанагы ар кандай окутуу программалары болсо, бул байланыш бекем демек да. Ошондо бул жерде окуучунун дагы же билим алуучу студенттин дагы биринчиден убактысы, андан кийин билимге болгон мындай кызыгуусу дагы артмак деп ойлойм да. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсалов кыргыз тилин эне тили катары эмес, негизги тил катары окутууга багыт алуу зарылдыгын белгилеп, ал үчүн тилди окутууда функционалдык мамиле болушу, КЛИЛ ыкмасы менен окутуу сунушталган. Эгемендик алгандан бери кыргыз тилин окутууда бир кыйла өзгөрүүлөр болду. Өлкөдөгү орус же башка тилдүү мектептеринде кыргыз класстары ачылып, айрымдары толук кыргыз мектепке айланган. Алса Кадамжай районундагы 7 мектепте азыр көп тилдүү билим берүү КЛИЛ ыкмасы менен окутулат. Менин максатым кыргыз тил сабагында балдардын сүйлөө кебин, жазма кебин өстүрүү. Мурда биз жалаң грамматика менен иштегенбиз. Ооба, эрежелерди балдарга жаттатып, ошол эрежелер менен иштегенбиз.
Мына 8 жылдан бери болсо жаңы китептер чыгып, ошол китептер дагы коммуникативдик методикага багытталган китептер. Бул китептерде балдар өзүнөн өзү коммуникацияга, баарлашууга чыгат. Сүйлөбөй калган бала класста жок болот да. Бардыгы сүйлөйт, оюн билдирет. Кадамжай районунда Кадырдин Айны орто мектебинде өзгөрүүлөр көп. Буга мисал катары мен Манастануу республикалык таймашын айта алам. Анткени биздин окуучуларыбыз ушул таймашта 3 жылдан бери жигердүү катышып, байгелүү орундарды багындырып келишүүдө. Албетте арасында сиздин эмгегиңиз чоң, сиздердин мугалимдердин эмгектери чоң. Ооба, ал ийгиликтин артында мектептин директору турат, Кадамжай районунун билим берүү бөлүмүнүн жетекчилери, адистери турат. Улуу устатыбыз Мариям Гапировна чындап ошол эжекенин дагы эмгеги көп. Исакова Буайша эжеке деген, Хасан Худжаева, Манзурахон Курбаналиевнанын эмгеги чоң. Мындан сырткары биздин мектепте кыргыз тилчилер бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып иштейбиз. Мисалы биздин мектеп Клил методикасы менен иштейт. Биз дагы көп тилдүүлүк программасына кошулуп калганбыз. Биздин балдар азыркы күндө кыргыз тилге аябай кызыгып калышты. Ишенсеңиз, ишенбесеңиз, ушул биздин мектепке барсаңыз, 1 класстан баштап 11 класска чейинки окуучулар Манас боюнча окушат да, ушунчалык балдардын кызыгуусу китеп окууга чоң. Биздин мектепте окутуу тили 4 процессте ишке ашат. Тажик тили, өзбек, кыргыз, анан орус тилдеринде балдарды окутабыз. Систем менен иштеп жатабыз. Балдарды окутканыңызга канча жыл болду? Балдарды окутканыма 22 жылга жакындап калды. Тажрыйбаңыз чоң экен. Кадамжай районунда 7 мектепте көп тилде билим берүү ишке ашып жатат. Алар Клил методикасынын негизинде, Клил методикасында иш алып барышат дагы бир канча предметтерди тандап алышып, ал предметтер ошол тажик, өзбек тилдүү класстарда кыргыз тилинде алып барылат. Бул болсо окуучуларыбызды, бүтүрүүчү окуучуларыбыз алдында турган жалпы республикалык тестирлөөдө жакындан жардам берип келүүдө. Азыр салыштырып карасак, салттуу окуган класстар менен ушул Клил методикасында окуган балдарыбыздын жыйынтыгы жакшы болуп, окуучуларыбыз ушул жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку упайларга ээ болуп, мамлекеттин эсебинен окуп калышты. Бул багытта Билим берүү жана Илим министрлигинде билим берүү системасын жалпы орто билим берүү мектептеринде стандарттарды 12 жылдык окуу мөөнөтүнө өткөрүү менен өзгөртүү каралган. Адистердин айтымында китептерди, колдонмолорду англис тилинен кыргыз тилине түз которуп, дүйнөлүк ыкманы колдонуу менен жеңилдетүүгө болот. Болбосо орус мектептеринде кыргыз тилин 11 жыл окуса да окууну кыргыз тилинде сүйлөй албай бүтүшкөн. Же ошончо жыл англис тилин окуп, бүтүрүүчүлөр англисче сүйлөй алышкан да жок. Эне тилин ушул күнгө чейин илимдин тили боло албай жатканы тилди окутууда эрежелерден алдын сүйлөй билүүнү үйрөтүү зарыл. Мында заманбап технологияларды колдонуу менен кыргыз тилин ийгиликтүү окутуп жаткан бала бакчалардын, мектептердин практик мугалимдери менен тажрыйба алмашуу өз натыйжасын берери анык. Кыргыз тилди окутуунун өзүнчө деңгээлдери бар. 3 баскычы бар да. Биринчиси бул тилдин алкагында калуу. Биз Кыргызстан көбүнчө ошонун алкагынан чыга албай атабыз. Экинчиси бул тилди башка окуу предметтери менен журулуштуруп окутуу. Клил методикасы дүйнөдө абдан популярдуу методика. Анан үчүнчүсү бул тилди окутууну кадимки жашоо менен, турмуш менен байланыштыруу, баланын жашоосу менен, баланын эртеңки келечеги менен байланыштыруу деген бул үчүнчү чоң деңгээл, бул функционалдык сабаттуулук деңгээли. Бүгүн биз абдан көп сөз кылып аткан жана пизага даярдык деген маселеде дагы ушул деңгээлге чыгат да. Эне тилин окутууда бакчадан тартып жогорку окуу жайларында кыргыз тилин окуткан алдыңкы педагогдордун өрнөктүү тажрыйбаларын кеңири жайылтуу зарылдыгы бар.